Карагыла, канча улуу жакшылыктардан куру калганыбызды. Бул Аллах Таала момун пенделерине тартуулаган белек. Андыктан өкүнгөндөрдөн болбой, дагы деле мүмкүнчүлүк бар экенин түшүнөлү. Ооба, Рамазан айынын жарымы өттү. Бирок ал бүтө элек. Дагы убакыт бар. Дагы Аллахтын мээрими жаап жатат. Кечирим айы, ырайым айы, тоба айы дагы деле биздин алдыбызда турат. Аллахка шүгүр, дагы жашообуз бар. Бул берекелүү ай өтүп кетпей жатып, аны туура пайдаланып калалы. Ошондуктан аракет кылып, жан дүйнөбүздү бийиктетип, жүрөгүбүздү тазалап, Роббибизге баш ийели. Ошондо биз ар бир нерсени кең жүрөк менен кабыл алып, кубаныч жана бакытка жетебиз. Аллах Таала айткан: сабырдуулардын сооп сыйлыктары эсепсиз берилет. Жеп ичкенди жана нафсибизди тыялы. Роббибиздин алдында узун намаздардан рахат алабыз.